Саламатсыңарбы балдар, бул видеодо кыргызча айлардын аталыштары менен таанышабыз. Бир жылда 12 ай бар болсо, 12 айдын кыргызча аталыштары бар. Кыргызча март айы жылдын башы болуп саналат. Март айы жалган Куран айы болуп эсептелет. Ал эми апрель айы чын Куран айы. Май айы бугу айы. Июнь айы кулча айы. Ал эми июль айы теке айы деп аталат. Август айын биз баш оона айы деп атайбыз. Ал эми сентябрь аяк оона айы. Октябрь айы тогуздун айы. Ал эми ноябрь айын биз 7-нин айы деп атайбыз. Декабрь айы 5-тин айы. Январь 3-тün айы. Ал эми февраль 1-тин айы деп аталат. Биз 12 айдын кыргызча аталыштары менен таанышып алдык. Саламатта болгула.